Final. Tanıştıralım. Buraya vuracak. Aynen böyle. Мындай бүйүр кызыткан оюнда балбандар Азия кубогу үчүн күрөшүүдө. Анда балбандар 70, 80, 90 жана 90 килограммдан өйдө салмактагы категорияда күч сынашат. Мында өлкөнүн бардык облусунан жана Казакстан, Өзбекстандан келген жалпы 158 балбан күрөшүүдө. Мелдештин Байге фондуна, өкүлдүн резервдик фондунан жана демөөрчүлөр тарабынан 500 000 сом ошондой эле бир автоунаа коюлган. Калыстарды Италия коюп, өзгөн же араанды. Ошонда калыстык болот дегенде, ошонда эч жака тартпайт, ушул сай берген байгеңиздагы ак болуп кетсин да. Спорттун бул түрү боюнча Азия кубогун президенттин Жалал-Абад облусундагы өкүлү уюштурду. Күрөш жыл сайын Арстанбаб жергесинде өтүп, баары күткөн оюнга, тагыраагы салтка айланган. Бул жолку мелдеш эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына арналган. Мындан сырткары жакынкы арада Туркияда өтүүчү көчмөндөр оюнуна спортчуларга даярдык тажрыйба болуу максатында көздөйт. Бул мелдеш жылда өтүп келет, өзүңүздөр билесиздер. Эл ушул маалда ушул алыш күрөшүн күтүшөт да. Анан эми бул негизги максат биздин эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдык майрамына карата. Анан биздин ушул мына жакынкы күндөрү Турция мамлекетинде көчмөндөр оюнун өткөндүгүнө байланыштуу ошого биздин спортсмендерге даярдык болуш үчүн ушул спортсмендерибиздин ушундай бир тажрыйбасын чоңойтуш үчүн өткөрдүк. Бул турнирди биз ушу областтын резервдик фондунан каржылап ошону өткөрдүк. 7-8 саатка созулган мелдештин жыйынтыгында жеңүүчү балбандар аныкталды. Тагыраагы 90 килограммдан жогорку салмактар арасында күч сынашкан Кадыр Келсинбеков жеңип, оюндун баш байгесине коюлган автоунаага ээ болду. Ал Аксы районунан чыккан балбан, алыш белбоо күрөшү боюнча дүйнө чемпиону. Машина тагдыр чекелет. Тоқта. Акыркы кыма, короткий захват көчө. Последний технический действие өчө. Мен лично чечимим. Даярдыктар абдан жакшы болчу. Биз мамлекеттин атынан Ысык көлдө ызбор өтүп жатканбыз. Кеч ошол жактан келгем. Бирок тилекке каршы бүгүн бул жерде кечке отура берип, денелер уктап калгангабы жакшы күрөшө албай калдык. Бирок насип болуптур. Ал эми 70 килограмм салмактар арасынан Эрлан Казыбек уулу, 80 килограмм салмактар арасында Ороз Садыралы уулу, 90 килограммдар арасынан Элдияр Сексенбаев биринчи орунду ээледи. Мындан сырткары командалык эсептеги алдыңкы орунга Кыргызстан менен Казакстандын балбандары татыды. Даярдыктар жакшы болду. Даярдандык Кубок Азия дегенден. Ошол чет өлкөдөн дагы спортсмен балдар келишти. Өзүбүздүн Кыргызстан Дүйнөнүн чемпиондору, Азиянын чемпиондору, Кыргызстан бир нече жылкы чемпиондору катышты. Кудайга шүгүр 90 килограмм жакшылап бул жеңишимди Кыргыз элине. Белгилей кетсек, алыш Кыргыз элинин улуттук белбоо күрөшү. Мында ар бир балбандын негизги милдети атааңдашынын корун кое бербестен далга кулатуу болуп эсептелет. Алыш федерациясынын президенти Адилет Баяман уулунун айтымында бүгүнкү мелдеш өз максатына жетти. Ал эми күрөштүн бул түрүн олимпиадалык оюндарына киргизүү аракеттери көрүлүп келет. Өзүңөр билгендей эле мына жайында Бишкек шаарында жаш өспүрүмдөрдүн арасында күрөшү өттү. Ошол жака Ненат Лалаевич келди. Биздин ошол бүткүл күрөш дүйнөсүнүн президенти. Ошол жерде жакшы суроолор болду. Ошол жерде Ненат Лалаевич кеп алыш күрөшү качан Олимпиада оюндарына келе алат десе, балким 2024-жылы кирип калат. Буну биз да билбейбиз. 2028-жылга кирип калышы мүмкүн, бирок 24-жылы кирип калышы мүмкүн. Анткени алыш федерациянын алып кеткан иши аябай жакшы болот деп жакшы бир баа берип кетти биздин күрөшүбүзгө. Последний технический действие ошол болду. Казакстан, Кыргызстан. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад облусу. Осиман, 1